Депутат Душка күтүүсүз парламенттин жыйынына кирип келди. Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкуловду 1-май райондук соту абактан бошотуп, үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу маалыматты эл өкүлү өзү кабарлады. Ал жогорку кеңештин жыйынына келген. Ал эми журналисттердин буга чейин Төрөкулов үчүн жыйында ким добуш берип жүргөндүгүнө кызыкканда, эл өкүлү ишеним катын депутат Акылбек Жапаровго бергендигин билдирди. Өзүнүн кылмыш иши боюнча Төрөкулов: мен тергөөнүн алкагында эч бир маалыматты ачыктабоо боюнча документке кол коюп бердим. Мага коюлган айыптар негизсиз. Бул саясий куугунтук эмес, бирок менин үстүмөн жала жабуу, деп билдирди депутат. Эске салсак, Душка кайманаатындагы эл өкүлү январь айында Ош шаарында кармалып, сот аны тергөө маалында 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Тергөө аны Булгар заводун рейдерлик жол менен басып алуу боюнча айыптап жаткан. Булак Кыргыз кабар. Кыргызстан Сирияда калган жарандарын алып келүү үчүн учак жиберет. 2013 жылдан бери араб өлкөлөрүндөгү согуштук аймактарга Борбор Азиядан миңдей жаран кеткен. Буга чейин Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин бийлиги өз жарандарын алып келишкен. Кыргызстан буга чейин Сирияга согушка кетип, ал жакта калып калган жарандарын алып келүү үчүн учак жиберет. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында юстиция министринин орун басары Марат Каныкулов билдирди. Депутат Эрмамат Тагаев Сирияда калган Кыргызстандын жарандарын алып чыгып кетүү үчүн учак даярдалып жатканын сураган. Парламентарийдин суроосуна жооп берип жатып, Каныкулов айтылган маалыматтын анык экенин тастыктады. Бул чын, өкмөттүн буйругу чыкты. Сирияда калган мекендештерди алып келүү үчүн атайын делегация жөнөтүлөт, деген министрдин орун басары. Өз кезегинде Тагаев кооптуу аймактан эң оолу аялдар менен жаш балдарды чыгарып кетүү өтүнүчүн айтты. Булак чындык KG.